Belgili orus kompozitoru, pedagog, dirijor жана музыка сынчысы Петр Ильич Чайковский 1940-жылы Россиянын Воткинский шаарында жарык дүйнөгө келген. Петр Ильич Чайковскийдин музыкасы ар кандай жанрларды камтыйт. 10 опера, 3 балет, 7 симфония, 104 романс, хордук чыгармалар, кантаталар, фортепиано үчүн миниатюралар жана скилдер. Анын чыгармачылыгы дүйнөлүк музыканын өнүгүшүнө зор таасир тийгизген. 1852-жылы Чайковскийдин үй бүлөсү Санкт-Петербург шаарына көчүп келген. Башында укук таануу училищесинде 1850-1859 жылдары окуп, аны бүтүргөндөн кийин Заң министрлигинде кызмат аткарган. Бирок музыкага деген чексиз ынтызарлык аны орус музыка коомунун музыка классына, андан кийин Санкт-Петербург консерваториясына алып келет. Консерваторияны мыкты бүтүргөн Чайковский аталган окуу жайдан композитор А.Г. Рубинштейнден сабак алат. 1866-жылы Москва шаарына көчүп келип, устаз иретинде консерваториянын профессору болуп көп жыл эмгектенген. Ошол кезде биринчи симфониясын жана Воевода операсын жазды жана музыка сынчысы иретинде таанылды. Ал убагында гармония тууралуу алгачкы окууну жазды. Орус маданиятынын көрүнүктүү өкүлдөрү Островский, Садовский, Рубинштейн жана башкалар менен жакын пикирлеш болуп, Чайковскийдин көркөмдүк көз карашынын калыптанышына жол ачып берди. 1868-жылдан Чайковский кудуреттүү топ композиторлору менен карым катнашта болуп, композитор Балакиревдин кеңеши менен Уильям Шекспирдин Ромео жана Жюльетта трагедиясынын сюжетине увертюра фантазиясын жазды. Жеке үй бүлөлүк жамандыктардан арылуу максатында бир нече жылга чет өлкөгө кетүүгө мажбур болду. Ошол кезде чыгарган музыкалык чыгармаларынан Чайковскийдин көп убакытка чейин музыкада өзүнө тең стилин таба албагандыгы байкалды. Н.Ф. Мек деген аял композиторго моралдык жана материалдык көмөк көрсөтүү аркасында Чайковский ийгиликтүү, жемиштүү жумуш иштеди. 1872-жылы Опрошник, 1874-жылы Уста Вакула опералары, 1876-жылы Аккү көлү балети жана дагы 2-3 симфониялары музыка угуучулар арасында Чайковский чыгармачылык жактан өскөндүгү байкалды. Ал өз чыгармаларында
asirесе idealык симфонияга көп көңүл бөлдү. Чайковскийдин чыгармаларынын эң бийик шедеврлеринин бири 4 симфониясы менен Евгений Онегин операсы болду. Мындан кийин ал Орлеан кызы жана Мазепа опералары менен Москва канатасы жарыкка чыкты. Композитор таланты менен бүткүл Россияга танылып, ал 1884-жылы Улуу Владимир ордени менен сыйланат. Көп узабай Чайковский орус музыка коомунун директору болуп, 1885-жылы дайындалат. Бул кезде анын ысымы Россиядан тыш чет элдерге да кеңири таанылды. Өмүрүнүн акыркы жылдары Чайковский дирижерлук өнөргө көп көңүл бөлдү. 1887-жылы Москва шаарында чоң театрда өзүнүн алгач коюлган операсына дирижерлук кылды. 1887-1893 жылдары дирижерлук иретинде Россиянын жана Украинанын көптөгөн шаарларында, аны менен катар Батыш Европада гастролдук сапарда болду. Ушул тапта ал композитор Брамс жана Эгрик менен таанышты. 1891-жылы АКШга барып, бир нече симфониялык концерттерге дирижерлук кылды. 1880-1893 жылдар аралыгында Сыйкырдуу сулуу, Карганын уясы, Иоланта опералары жана Уйкудагы аруу, Кубангыла балеттерин жана 5 симфониясын, Уильям Шекспирдин Гамлет трагедиясынын сюжетине жазган Увертюра фантазиясын, фортепиано менен оркестрге арналган 3 концерттин жана башка музыкалык чыгармаларды өмүргө алып келди. 1893-жылы октябрь айында Санкт-Петербург шаарында автордун башкаруусу менен алгачкы ирет 6 чыгармасы орундалды. Чайковский 10 опера, 3 балет, 2 драм спектакльге музыка, 3 симфония, 20га жакын оркестрге арналган чыгарма, 4 концерт, 3 кантата, 3 квартет, трио жана 100ден ашык фортепианого арналган пьеса, көптөгөн романстар, ырларды жазган. Чайковскийдин чыгармаларынын эң башкы жанры симфониялык чыгармалар. Бетховенден кийин дүйнө жүзүнүн симфониялык өнөрүнүн жетилүүсүнө Чайковскийдин чыгармаларынын маани-маңызы зор болду. Симфониялык музыканын ашкан чебери атанган композитордун бул чөйрөдөгү эң мыкты чыгармасы 6 симфониясы. Чайковский өз операларында бир тамаша, унутулгус образдар галереясын жасады. Евгений Онегин операсында композитор карапайым адам өмүрүнүн купуя, бирок күчтүү драма жазуу идеясын ишке ашырды. Чайковскийдин чыгармалары балет өнөрүнүн өнүгүүсүнүн
жаңы этабы болгон. Анын музыкалык чыгармалары бардык өлкөлөрдө кеңири жайылып, элдин руханий байлыгына айланды.